26 жаштагы элдер 6 жылдан бери Россиянын ар аймагында ар кыл багыттар боюнча эмгектенип келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу жумуштар токтоп, ишсиз калган. Мындан улам жаз айларында мекенине кайтып келе берген. Азыр Бишкек шаарында тигүү цехинде кийимдердин үлгүсүн бычуу менен алек. Бош убактысында ден соолугун чыңдоодо. Азырынча кайра баруу планында жок. Бизнес баштоону көздөп жатыптыр. Мамлекет эмне келди? Мамлекет убакыты келди. Заводдорду курууга убакыт келди да. Мисалчы, качан эле кыргыздар за граница темсилип иштеп туруп. Мисалы өз мекенибизге келип, Кыргызстанга келип иштесек экен деп эңсей турганчы. Мисалы азыр чет мамлекетке эсептегенде эле почти 1,5 миллиондой адам бар. Ошо бар Кыргызстанга келсе, салым кошсо, Кыргызстан экономикасы өнүгөт деген ой бар. Элементарный Казакстанда 20 жыл асты экен. Ошо менен жыйынтык чыгарбасак болот дейм. Жазда кайтып келгендердин дагы бири Фархат. Ал Москва шаарында мунайды кайра иштетүүчү заводдо келишим менен 4 жылдан бери эмгектенип келүүдө. Оорунун жайылышына карабастан иши токтогон эмес. Бирок Фархат эмгек өргүсүн туулуп өскөн айылында өткөргүсү келе берген. Каттам жоктугунан кайра кете албай жүрөт. Учактар каттай баштаганда жетип алайын десе, билеттин баасы кымбат. Жумуштан уже чакырып атат, биякта жумуш жок, өзүңүздөр билесиздер, азыр пандемияда эчтеке жумуш жок. Тақта жумуштан чакырып атат уже. Аяка барып иштешке кете албай атабыз да, азыр билет кымбат, баары кымбат. Ошо билеттин баалары ар кандай саат сайын көтөрүлүп атат. 56 000 болуп атат азыркы. Пандемия башталгандан бери Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчиликтеринин жардамы менен 70 000ден ашык жаран мекенине кайтып келген. Расмий эмес маалыматтарга таянсак, көрсөткүч мындан да көп. Өлкөгө кайтып келген мигранттардын басымдуусун Орусияда жашап, иштеп жүргөндөр түзөт. Ал жакта ишкердик субъектилер ишин жанданткандан бери 15 000 жумушчу керектигин билдирип элчиликке кайрылган. Курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тыштан келген жарандардын кирүүсүн жеңилдетүүнү өкмөткө сунуштаптыр. Азыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болуп, 2 регулярдык рейс бар Кыргызстандан мисалы Россияга. Эң эле көп көрсөткүчтөр Россияда да, ошол себептен бүт фокусум бар Россияга. Россияга ошол 2 самолет учуп атат. Бул 2 регулярный рейс. Андан тышкары 6 чартерный рейс бар. 6 чартерный рейс бул Россиянын өкмөтүнүн атайын буйругу менен такталган тизме бар. Ошол тизмеге так келсе, ошол жарандар кайра Россия Федерациясына учуп барганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда мигранттарды кыйнаган маселелер көп. Өзгөчө чет өлкөдө каза тапкан жарандарды Кыргызстанга жеткирүүдө көйгөйлөр арбын. Ошондой эле миграция кызматы чет өлкөдө эмгектенип жүрүп каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн мамлекет тарабынан берилип жаткан 50 000 сомдун көлөмүн 1 миллион сомго чейин көтөрүүнү көздөөдө. Ал үчүн ар бир мигрант өзүнүн ден соолугун камсыздоого тийиш. Азырынча камсыздандыруунун баасы жылына 200 сом деп сунушталууда. Мигранттардын мекенине массалык агылып келүүсүнөн улам сырттан которгон акчалардын көлөмү да азайды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, акыркы 10 айда 1 миллиард 955 миллион АКШ доллары которулган. Өткөн жылга салыштырып караганда 2,3% аз. В 2019 году 2019 жылы жеке тараптар тарабынан Кыргызстанга 2 миллиард 407 миллион АКШ долларына чукул каражат которулган. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 10,4%га төмөн болгон. Бул жерде бир топ факторлор бар. Ал эми 2020 жылдын акыркы 10 айында 1 миллиард АКШ доллары которулган. Былтыркыга салыштырып караганда 2,3%га аз. Акча которуулардын төмөндөсүнө COVID-19 вирусунун жайылышы себеп болгон. Ошондой эле соода алака жүргүзгөн мамлекеттердин өзгөчө Россия Федерациясынын экономикасы алсырашы таасирин тийгизген. Келерки жылга карата мигранттардын акча которуусу боюнча прогноз жок, бирок оору басаңдап, соода алака кылган мамлекеттердин экономикасы турукташса, мигранттардан келген каражаттын көлөмү көбөйөрүн экономисттер айтышууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Агзат Түлеев, НТС.